Баалар кымбаттап, жашоо кыйындады деген көптөгөн нааразычылык тугуп көрүп туруп, өткөн көрсөтүүбүздө эттин кымбатташы эмнеге байланыштуу болгонун иликтеп көрүп, ар кайсы маалымат булактарынан жайылган чын төгүндү аныктайлы деп, республикабыздын монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин өкүлү Оксана Горяновага жолугуп, маселенин чоо жайынан түшүндүрмө алдык. Мониторинг нам показал, что очень много мяса было куплено именно и в живом весе, и в убойном весе для реализации в соседние страны. Как отметили непосредственно сами торговцы на оптовом звене, они сказали, что мясо вывозится в Узбекистан. Тут же, вы, как помните, было принято решение о введении временного ограничения на экспорт. В этот период мы проводили мониторинг, и мы обратили внимание на то, что действительно мясо стало снижаться в цене. Сначала, конечно, не так сильно, где-то 10 сом, 15 сом. У нас есть снижение цен, у нас розница в среднем по Кыргызстану составила на говядину 165, на баранину 174. Чын эле эттин баасы ылдыйлап калыптыр. Ошону менен бирге сатууга чыгарылган эт продукциясынын сапаты оңолдубу деген суроону жолдомо кылып, Борбордук ветеринария кызматынын өкүлдөрүнүн коштоосунда ошол эттин сапатын камсыздаган мал союучу жайларга баш бактык. Биздин биринчи кайрылган жай Мурда Кала Милион районунун пригород айылында жайгашкан мал базарынын мал союучу жайы болду. Бул базар акыркы жылдары оңдолуп түзөлүп, Ал Турмак мал союучу жайындагы реконструкциядан өткөрүп, санитардык нормативтерге шайкеш абалга жеткизиптир. Алгачы бул жерге мал базары курулган. Ветеринардык талапка ылайык бастырмаларда койлор байланып, кийин бодо ага кошулуп жылкы да алынып келе баштаган. Талаптарга байланыштуу абал күндөн күнгө жакшыртып атабыз, аракет кылып атабыз, айткан нерселердин баарын жасап ошо абалга келтирип атабыз да. Мисалы, могу сиздер көрүп турган арттагы могу бодо байланган мал 500 квадрат метр, бүт астынын баары бетондолгон, бу дагы талаптын бирөөсү. Ушундай мал байланган жердин асты бетон болуш керек, асфальт болуш керек. Мондай мал байлангандай привязка, мондай турбалар болуш керек. Тынымсыз өткөрүлгөн иш-чаралардын негизинде жаңы мал союучу объектилер салынып, ишке кирише баштаган. Эң биринчи очередь документтин кабыл алышат. Мынакей азыр бул бирөө келип, малын жаңы түшүрүп, документин берип кетти колго. Анын биринчи документин алабыз. Бул документте прививкалар алынганбы, качан алынган, ошол сойгонго жарайбы, 21 күндүн ичинде прививка алгандан кийин 21 күндүн ичинде гана союуга уруксат берилет. Ошонун баардыгы каралат бул жерде. Место благополучно по остро заразным болезням деп коет. Карантинный служба жок, аякта ошол өрөөндө инфекционный оору чыккан эмес. Ошонун баардыгын карап, документти принимать этип, андан кийин гана ветврач машинанын үстүнө чыгып, малдын состояниясын карайт. Эч кандай Бул жерде бүт эле малдын баары каралган. Баардыгы кирип келгенде эле бүт баары каралып, документтерин чогултуп алып коюшкан балдар. Заманбап салынган мал союучу жайлардын кубаттуулугу 50 малды адалдап, устукандап, ал турсун каалагандарга башка кызматтарды сунуштоого даяр. Жеринен бүт компьютерге катталган маалымат менен таанышса болот. Бул ишканаларды тескиген ветеринарлардын тобун Райымгүл Атакозуева жетектейт. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, ар бир эт алганда ушундай QR коду менен карап текшерип алганга аракет кылыңыздар. Бул жерде баардыгы эттин көзөмөлдөн өткөндүгү баардыгы тастыкталган. Бирок бул объекттердин жайгашкан жерлери учурда Бишкек шаарынын юрисдикциясына өткөнү, бул айылдагы шаардын карамагына кирген. Ошондуктан жергиликтүү ишкерлердин иштөө шартында өзгөрүүлөр күтүүлөрүнө ченемдүү убак калганы күтүлүп, бул жайлардын иштөө багыты өзгөрүшү мүмкүн дейт биздин маектешибиз. Бул жерде бул базардын ээлерине биз өзүбүздүн сунушубузду беребиз. Бул жерде мал базар кылбай, может бөлөк тармакка өткөнгө. Ушундай бир реформа даярдалып аткан өзгөртүүгө сунуш берилип атат азыркы күндө. Шаардын ичинде өзү базар болбош керек да. Бишкек шаарынын территориясына киргенине байланыштуу жана жаңы ачылган Сокулуктагы мал базарга ошо жылдырсак деген ойлор бар. Биз тараптан ветеринардык талаптар боюнча Бишкек шаарынын өзү шаардын ичинде болбош керек да. Учурда адамдын
өмүрүн жана ден соолугун коргоо үчүн тамак аш продукциясынын коопсуздугун камсыздык кылуунун укуктук негиздерин белгилеген мыйзамдар Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөрдө кабыл алынган. Бир гана биздин өлкөдө тамак аш продукциясынын коопсуздугу жөнүндөгү так белгиленген мыйзам карала электиги өлкөбүздө өндүрүлгөн продукциябызды өнөктөш өлкөлөргө экспорттоодогу аксообуздун негизин түзүп келген. Аталган компоненттин мыйзам айдыңына кире электиги республикада өндүрүлгөн тамак аш продукциясынын коопсуздугунун деңгээлин кыйла төмөндөтүп, анын эл аралык рынокко киришинин чыйырын олуттуу татаалдатып келген. Ал эми учурда айыл чарба өзгөчө ветеринария кызматына киргизилип жаткан реформалар сунуш кылынган айыл чарба секторун жөнгө салуунун сыпаттамасынын өзгөрүсүнөн кабар берет. Атайын репортаж программасында чагылдырылган пригород айылындагы мал союучу жайлардын учурдагы түзүлгөн иштөө шарты өлкөбүздө Евразия экономикалык биримдигинде кабыл алынган техникалык регламенттин колдонула баштаганы тармакта укуктук базанын түптөлүшүнүн кабары. 3 жетилик деген наамды ийгиликке ишеним артып тандаса керек ишкер. Бул заманбап салынган мал союучу ишканада тамак аш продукциясынын коопсуздугунун жолдомолорунун жогорку деңгээлде чечилгенинен кабар. Ишкердин билим деңгээлинин жогорулашынын кабары, демек чет өлкөлүк рынокторго продукция берген өндүрүүчүлөрүнүн санынын өсүшүнүн мисалы. Кыргыз Республикасынын тамак аш продукциясынын коопсуздугунун камсыз болуусунун мисалы. Угуп атпайсыздарбы? Шаардын ичиндеги базарлардын баары четке чыгарылып, бирок мал жок болсо иштөө кыйын болуп калат го. Иштөө кыйын болуп калат. Эл үчүн кызматтабыз да. Бар талап менен ачылды. Абдан чоң акча каражаттар кеткен экен. Абдан жакшы шарт түзүп турсуңар. Эми ошо талапка жараша иш кылабыз биз. Эмне талап болсо өйдө жактан баарын аткарабыз. Сокулуктун мал базарынын биринчи иштөө күнү менен тааныштырууда бир топ мүчүлүштүктөрдү айтып кеттик эле. Өткөн 5 октябрь күнү базарда кадимкидей тартип урунуп калыптыр. Бүгүн биздин кызматтан 8 адам чыкты, өкмөттүн. Андан кийин дагы биз айлыктын жеке ветеринардык кызматкерлерин дагы чакырдык. Аяктан 8, общий 16 киши. Эми бүгүн баягы өткөндөгү базарга караганда кичине тартип катуураак кармалып атат окшойт, Канча документи жок келген? Документи жок. Мал кайтарылды. Бир 20-30 машина кайра кайтарылды. Себеби трассада дагы кайтарылып атат. Ички иштер министрлиги менен бирдикте дагы рейд ветеринар кызмат чогуу жүрүп атат. Жол трассадан да артка кайрып атабыз. Бул мал базарына озун келгендер дагы ветеринар коштолмо документ жок. Алар да артка кайтып атабыз. Себеби өткөндө биринчи жолу эскерткенбиз, бүт баарын айтканбыз. Ошон үчүн бүгүн бүт баары кайтарылып атат. Таңкы 6-дан баштап эл аралык Бишкек-Ош трассасынын Сокулук айылынын аймагында майы кызматкерлери мал ташкан унааларды токтотуп, райондун ветеринария кызматынын өкүлдөрүнүн катышуусунда рейдке чыгышкан. Бул майы кызматкерлеринен качкан унаа жайлоодон коштомо документи жок түз эле сатыкка даярдалган малы менен кармалып, айып пул төлөп калган малдын ээлери ушул эле Сокулук районунун Степной айылынын тургундары болуп чыкты. Айып пул төлөп айылына кайтканга мажбур болушту. Деги эле коштомо документи жок, мындан кийин базарга эч ким киргизилбейт. Коштомо документи жок үчүн Чындыбеков Чыңгыз жаранды кайра артка кайтарабыз. Себеби Базарга кире албайт. Жактан дагы киргизбейбиз, жакта дагы эмелер турат. Атайын ички иштер министрлиги менен бирдикте ветеринардык кызмат бир айлык рейд жарыялаган. Ошонун негизинде азыр бүт рейдке чыгып, биздин райондук проводу менен биргеликте иш-чара жүргүзүлүп атат. Айыл чарба министрлигине караштуу ветеринария кызматы менен ички иштер министрлигинин ортосунда түзүлгөн меморандум тартипсиздикке бөгөт коеру бышык. Бул ишенимди бүгүнкү иш-чара белгиледи.
Ошондой өзгөрүүлөр болсо да бул мамлекеттик ишкана катталган айыл өкмөтүнүн гана эмес, райондун акимине да эскертүү даярдалып жатканын көзөмөлдөө жүргөндөр жашырбайт. 2 жылдан бери тамак аш продукцияларынын экспортко чыгуусунун солгундашы тармактагы аткаруу тартибин жолго салууга мажбурлаган эң керектүү кадам. Ал эми жөнөкөй өлкөбүздүн жарандары, алардын катарында сиз менен биз кандай тамак ашты өз дасмыябыздан короткун акчага сатып жейбиз. Инфекциялык жана башка коркунучтуу оорулардын алдын алуусун камсыз кылуу, жүгүртүүдөн кооптуу тамак аш продукциясын алып салуу бул көрүнүш бизге чек арадан жараксыз деп табылган жүздөгөн тонна тамак аш продукциясы кайтарылганда алардын кийинки тагдыры кандай чечилди деген суроо жаралат. Утилизация болдубу же тийиштүү бонздордун аракети менен ички рынокко сүңгүп кирип кеттиби? Азырынча жооп издөөдөбүз. Атайын репортаж программасы Сокулук мал базарына келгенин угуп, жакын айылдын тургундары телефон чалып калышты. Александровка айылындагы эт базарында болгон санитардык абалды чагылдыра кетүүбүздү өтүнүп. Не Базарков. А вы кто? Хозяин? Я просто в администрации. Ну как просто? Просто не бывает. Ну, официально я Кто здесь хозяин? безработный. Кто хозяин базара? Хозяин Базарком отец мой. Өтө ишенген түрөштөр барбы? Өзүм мен бул базарда эч ким эмесмин деген адам камерабызды жөөлөп тартырбаганга аракет кылды. 10 сом деген жазуусу бар сасыган жай бул базарда ажаткана деген түшүнүктө бизнес компоненти болуп саналат. Ичине кирип болбойт. Базардын башка ишарачаларын сурабасак да, эт саткандардын ар бири таңкы 7ден кечки 5ке чейин эт павильонунун иштөө убактысы. Бул жайга кеминде 3 жолу каттаарынан эч күмөнүбүз жок. Бирок эт сатуучу жайдын кире беришинде дезинфекциялоочу каражаттардын каралбаганы, таманына жабышкан инфекциялык оорулардын себептери, ичеги таякчасы менен көк ириң таякчасынын бул жерге саякаттап киришинен эч да көмөн туулбайт. Ошондой эле санитар талапка жараша сатуучулар атайын форма кийген эмес, колдорунда колгаптары да көрүнбөйт. Бети башын кармап, мурдун чукуп, этти жуулбаган колдору менен кармалап, кызуу алектенүүнүн үстүндө. Кеминде бул кичинекей соода түйүнүнөн күнүнө 10 баш бодонун эти калдыксыз сатылат. Санитардык китепче дегенди эч бир көзөмөл органы сурап кызыкпагандан кийин сатуучулар дагы берген суроого билген жообун айтууда. Буларда медициналык китепчелер барбы? Бар. Бар, талап кылабыз, бар. Жок, талап кыласың. Бирок азыр көргөзө алабы? Казыр жанында алып жүрүшпөйт да. Эмнеге? Жанында бар тең өтүшкөн. Мен жаңы келгенде баарын өттүргөнбүз. Азыр алмашпай атат жакта. Жанында салып жүрүшпөйт көп. Эмне? Жакта жанында болуш керек. талап ушундай санкнижка. Жайдан есть санкнижка? Рядом. Дома, да? Или здесь? У него здесь, А у него здесь. Сен булар болгон адвокат болуп келет. Какой же? Булар жанында болуш керек ошон. О, санкнижка. Санкнижка. Кана ачып карап көрчү. Туура экен. Двадцать второй. Бир жылдыкка жооп. Кайсы жыл? 22. А 22ден бери же эшик келет. Жылда болуш керек го? Жылда. Бир жыл бою иштеген эмесмин. Я. Бир жыл иштеген эмесмин. Фархат. Требование такое. Вот начинается. Вот начинается. Обязательно. Сразу санкнижка. Это фикция. Он жаровать. Когда прошел комиссию? А это ватсан надо смотреть. Я продаю. Эми сатып алуучулардын эсине 2021 жылынын 28 октябрында
128 номер менен жарык көргөн Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндөгү кодексинин 81-биринесине токтоло кетели. Кызматкерлердин же милдеттүү медициналык кароодон өтпөгөн адамдын иштөөсүнө жол берүү, милдеттүү медициналык кароо эрежелерин бузуу жеке жактарга 200 эсептик көрсөткүч, ал эми юридикалык тарапка 650 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып салынса, элдин арызын булар жеринен таанып, ишин оңдоор беле базар ээлери. Предписание, сунуштама даректүү органдарга кетүүсү бул базарда тартипке алып келерине ишене туралы. Бул маселенин мыйзамдуу чечилиши журналисттик көзөмөлдө, ага кепилдик бере алабыз. Бирок ишенимдүү кабар. Адамдын өмүрүн жана ден соолугун коргоо үчүн тамак аш продукциясынын коопсуздугун камсыз кылуунун укуктук негиздерине эл аралык айдыңда белгиленген алкактык мыйзамдар биздин өлкөдө да кабыл алынып, ишке киргизилип жатканын тамак аш продукциясынын коопсуздугунун ырастоо тутумунун катышуучулары ветеринария кызматынын учурдагы иш аракети далилдейт. Ишибиздин соңу кийинки программабызда жолукканга чейин.